Аллахтың рахматының кеңдігі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Аллах Тааланың 100 рахматы бар. Алардан бір рахматын ғана түшіріп, джиндердің, адамдардың, құштардың, айбандардың, құрт-құмырсқылардың арасына бөліштірген. Ошол бір рахмат менен бири-бирине райым қылышып, бири-бирине боорукер болушат. Қалған 99 рахматын қиямат күніне сақтап қойған. Ал рахматтары менен пенделеріне райым қылат. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Қиямат күні болғанда Аллах Таала арштың астынан бір китеп шығарат. Анда мындай деп жазылған: рахматым өтіп кеткен ачуымдан мен бардық райым қылушылардан райымдурақмын деп. Бейіште қанша ел болса, ошончолук сандағы адамды тозоқтон шығарат. Анас радиаллаху анху айтат. Расуллах саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Аллах Таала қиямат күні момын пенделеріне қайырылып айтат: Сілер маға жолуғуны жақшы көресіңер бе? Момындар оба дешет. Эмнеге жолуғуны жақшы көрдіңер? Біз өзіңіздің рахматыңызды, кечиримдүүлүгүңүздү үміт қылдық. Аллах Таала айтат: Андай болса, силерди кечирдим. Анас радиаллаху анху айтат. Расуллах саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Қиямат күні Аллах Таала айтат: Қайсыл пендем мені бір күн естеп зикир қылған болса, же қиямат күні Аллахтың астында есеп қысап қылынам деп қорққан болса, аларды тозоқтон шығарғыла деп бұйырат. Дағы бір риваятта Джабир радиаллаху анху айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Тозоқ или тозоққа жайғашқандан кейін жана алар менен бирге кейбір мұсылмандар да тозоқта болушат. Капырлар айтышат: Мұсылмандыңар пайдасы тийбей қалдыбы? Біз менен бирге тозоқта азапталып жатасыңар. Алар айтышат: Біз мұсылман элек, бирок күнөөбүз бар эле. Ошондуктан силер менен тозоқта шерик болуп калдык. Аллах Таала алардын сүйлөшкөн сөздөрүн угуп буйрук берет: Тозоқтогу мусулмандарды капырларга шылдың кылбай чыгаргыла деп. Алар тозоқтон чыгарылганда капырлар аларды көрүп аттин кылып айтышат: Биз да мусулман болгонубузда тозоқтон чыгып кетмек экенбиз деп. Умар бин Хаттаб айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Аллах Таала момун пенделеріне райымдуу эне баласына райымдуу болгондон да. Джабир бин Абдуллах айтат: Қиямат күні кимдин сооптору күнөөлөрүнөн көп болсо, эсеп кысапсыз эле бейишке кирет. Кимдин сооптору күнөөлөрү менен барабар болсо, андай адамды жеңил желпи эсеп кысап кылынат. Андан соң бейишке кирет. Ал эми ким өз напсисин күнөө менен булгаган болсо, белини күнөө менен ийдирип алган болсо, ошондой адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына муктаж болот. Саад бин Билал айтат. Кыямат күнү болгондо Аллах Тааланын буйругу менен эки адамды тозоктон чыгарат. Аллах Таала ал экөөнү айтат: Мен пенделериме кыпындай да зулум кылбайм. Бул тозокко кирүүңөр өзүңөрдүн жасаган күнөөңөрдүн кесепетинен. Аллах Тааладан кайра буйрук болот: Бул экөөнү кайра тозокко жөнөткүлө деп. Экөөнүн бири чуркаган абалда бут колундагы чынжырлары менен тозокко кирип кетет. Экинчиси баскысы келбей, тозокко киргиси келбей токтоп калат. Аллах Таала аларды кайра кайтарып сурайт: Эмне себептен бириңер тозокко чуркаган абалда кирип кеттиңер? Бириңер болсо токтоп калдыңар. Тозокко чуркап киргени мындай дейт: О Раббим, дүйнөдө өзүң тыйган күнөөлөрдөн тыйылбай, буйруктарыңды аткарбай тозокко түштүм. Жана буйругуңа каршы туруп, ачууңа тийип койбойын дедим. Экинчиси айтат: О Раббим, өзүң тозоктон чыгардың, кайра тозокко киргизбесең керек деп рахматыңдан үмүт кылдым. Аллах Таала айтат: Андай болсо, экөөнү тең бейишке жөнөткүлө деп. Абдуллах бинни Амир бинни Ас айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Қиямат күні Аллах Таала елдің арасынан бір кишини ажыратып чыгып, астына 99 челекти коет.
Ар бир челектин чоңдугу көзү жеткен жерге чейин. Анан Аллах Таала айтат: ушул челектердеги, чакалардагы күнөөлөрдүн бардыгын сен өзүң жасагансыңбы? Же периштелер сага зулум кылып, ашыкча жазып коюптурбу? Ал киши: жок, периштелер кылган жок, бардыгын өзүм жасаганмын деп мойнуна алат. Сенде айта турган шылтооң барбы дегенде, жок, о Раббим, жок деп жооп берет. Аллах Таала айтат: менин астымда сенин бир жакшылыгың бар. Сага зулум кылбайбыз. Ошого болсо да көңүл бурабыз деп бир кагазды чыгарат. Анда ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадур Расулуллах калмасы жазылган экен. Ал киши айтат: о Раббим, бул кичинекей кагаз 99 чакадагы күнөөнүн астында көрүнбөй калат го. 99 челекти таразанын бир жагына коюп, ал кагазды таразанын бир жагына койгондо таразаны басып кетет. Себеби Аллах Тааланын ысымына эч нерсе тең келбейт. Абу Саид радиаллаху анху айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткан: кыямат күнү Аллах Таала периштелерге айтат: тозоктогу адамдарга карагыла, кимдин жүрөгүндө бир алтындын салмагынчалык жакшылык болсо, тозоктон чыгаргыла. Периштелер тозокту аралап көптөгөн адамдарды терип чыгарышат. Анан периштелер айтышат: о Раббим, өзүң буйругандай кылып тозоктон адамдарды чыгардык. Жана Аллах Таала айтат: кайра барып карагыла, кимдин жүрөгүндө жарым алтындын салмагынчалык жакшылык болсо, аларды да тозоктон чыгаргыла. Периштелер Аллахтын буйругун аткарып айтышат: о Раббим, өзүң буйругандай кылып тозоктон адамдарды чыгардык. Аллах Таала жана буйрат: тозокко барып, кимдин жүрөгүндө кыпындай жакшылык болсо, тозоктон чыгаргыла. Периштелер тозокту кыдырып, көптөгөн адамдарды чыгарып, Аллах Таалага аткарган иштеринин жообун беришет. Абу Саид айтат: эгер бул хадиске көңүл бурбасыңар, анда бул аятка назар салгыла. Аллах Таала пенделерине кыпынчалык зулум кылбайт. Эгер амалдары жакшы болсо, бир нече эсеге көбөйтүп берет жана өзүнүн фазилетинен көптөгөн соопторду кошуп берет. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: анан Аллах Таала айтат: периштелер шапаат кылышты, пайгамбарлар шапаат кылышты, момундар шапаат кылышты. Ал эми эң райымдуулардын райымдуурагы мен кылдым деп тозоктон бир уч адамдарды алып чыгарат. Алар эч бир жакшылык кылган жок, Аллахтын барлыгына, бирлигине ишенгенден башка. Алар тозокто күйүп кап-кара чок болуп калган. Бейиштин алдында бир дарыяга алар ташталат. Ал дарыяда жуунуп тазаланып, бир меттей таза болуп, тунук болуп чыгышат. Алардын желкелеринде мөөр басылган болот. Ал мөөрдү көргөн адамдар билишет. Булар эч кандай амалсыз эле Аллах Тааланын тозоктон чыгарган пенделери деп. Аллах Таала аларга айтат: бейишке киргиле. Бейиште эмнени көрсүңөр, силердики болот. Алар бейишке кирип көздөрүнө көрүнгөн нерселерди алгандан соң айтышат: о Раббим, эч кимге берилбеген рахат, жыргалчылыктарды бизге бердиң го деп. Аллах Таала айтат: силер үчүн жана мындан да жакшыраак нерселер бар. Алар айтышат: о Раббим, жана кандай нерсе, булардан да жакшыраак болмок эле. Аллах Таала айтат: ал менин ыраазычылыгым. Эми бул күндөн баштап силерге менин ыраазычылыгым гана болот. Башка силерге такыр ачууланбайм дейт. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: бир күнү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге чыгып айтты: мага мурдагы бардык үммөттөр көрсөтүлдү. Бир пайгамбар жүрөт, аны менен бир эле киши жүрөт. Жана бир пайгамбар жүрөт, аны менен эки киши чогуу жүрөт. Жана бир пайгамбар жүрөт, жалгыз, аны менен эч ким жок. Жана бир пайгамбар жүрөт, аны менен чоң жамаат бирге жүрөт. Анан бир чоң жамаат элди көрдүм. Ошондой чоң жамаат менин үммөтүм болсо экен деп үмүт кылдым. Мага кабар берилди: бул пайгамбар Муса алейхиссалам, алдындагы чоң жамаат анын коому деп. Анан мага кара деп буйрук болду. Карап, өтө бир чоң жамаат элди көрдүм. Бүт ааламды каптап калган экен. Жана кара деди.
Төрт тарапқа қарасам да, жер толтыра қауымды көрдім. Маға айтылды, бұлар бардығы сенің үмметтерің деп. Алардың арасында 70 000 адам есепсіз бейішке кірет. Андан соң сахабалар бардығы туш-тушқа тарап кетішті. Расуллах саллаллаху алейхи вассалам алар кімдер екенін баяндап бербеді. Сахабалар өздерінше сөз қылып айтышты. Біз ширк абалда төрөлдік, бирок кейін болса деле ыйман келтірдік. Мүмкін алар біздің балдарыбыз болса керек деп. Бұл сөздер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жеткенде Расуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты. Алар оорыған учурда сауыр қылып, оорыған жерін күйдірбеген адамдар, дабалаушы адамдарға барып, дуалаваған адамдар, төлгөчілерге барып, төлгө ачырбаған адамдар, бардық іштерінде бір Аллахқа тобакел қылған адамдар. Аққоша радиаллаху анху тұрып айтты: «О Аллахтың елчisi, маға дуа қылың. Аллах Таала мені ошолордың қатарына қошсын». Расуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Сен ошолордың қатарындасың». Жана бір киши тұрып, «Маға да дуа қылың» деділі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Аққоша сенден озып кетті». Умар ибн Хаттаб айтады: Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір топ тұтқынға түшкен адамдарды алып келішті. Алардың арасынан бір аял екі жаққа чурқап, баласын издеп жүрөтілі. Қоқысынан көзі баласына түшіп, еч нәрсеге қарабай, чурқап барып, баласын алып борына басып, емизе баштады. Расуллах саллаллаху алейхи вассалам аға қарап тұрып, аның мейірімділігіне таң қалып, сахабаларға қарап айтты: «Ушул аял өз баласын отқа таштайды деп ойлойсыңар бы?» Сахабалар айтышты: «Эч бир эненин мээрими өзүнүн баласын отқа таштоого жол бербейт». Расуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Бул эне өз баласына райымдуу, мээримдүү болгондон да Аллах Таала өз пенделерине райымдуураак жана мээримдүүрөөк». Ушул хадистер жана хабарлар бизге сүйүнүч кабар берет. Албетте, Аллахтын рахматы чексиз. Биз күнөөкөр пенделерди күнөөбүзгө татыктуу азаптарды бербей, чексиз рахматтары менен кечирет деген үмүтүбүз чоң. Жана фазилети, кайрымдуулугу чексиз болгондуктан, биздей күнөөкөр пенделерни бейиштеги неаматтардан кул калтырбайт деген үмүтүбүз чоң. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер аталыштагы китептин 2-чи томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.